Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Мен силерге азыр эр жүрөк эшек аттуу кыргыз эл жомогун айтып берейин. Илгери өткөн замандарда бир эшек кербенге кошулуп калат. Бир күн жол жүрүшөт, 2 күн жол жүрүшөт, 3-чү күн дегенде эшек үстүндө көтөргөн оор жүгүнөн жадайт. Анан жолдон достошуп калган төөгө: "Эй, ири моюн, качанга чейин эле биз мындай оор жүктөрдү көтөрөбүз? Жонумдун баары жооруп, соо жери калбай тамтыгы кетти. Кел, качып кетип, эркиндикте жашайлы. Бизге эч ким жүк артпайт. Башыбыз бош болот. Каалаган жака барып, ойноп күлүп жүрө беребиз", деди. Кепшеп бараткан төө унчукпай ойлонуп калды. Анан бурк этип алып, түкүрүгүн бүркөп: Кожоюн бизге жаратылуу тамак бербейт, жумушта түгөнбөйт. Качса качалы. Бирок кантип качабыз?" деп сурайт. Мен анын баарын ойлонуп койгом", деди эшек сүйүнүп. "Эртең кожоюн коңшу шаардан туз алып келет деп уктум. Мени минип, туз артып келиш үчүн сени жетелеп алат. Биз ашууга чейин шек алдырбай бара беребиз. Ашууга жеткенде чарчаган болуп жыгылып калабыз. Кожоюн сөгүнүп, таяк менен сабайт. Биз чыдап жата беребиз. Анан жадаганда кайра артка кайтат, бөлөктөрдү алып келгенге. Ошол кезде каалаган тарапка качып кетебиз." Мунуң акыл, шолпон кулагым", деди төө кубаттап. "Туура экен. Эртең буюрса, эркиндикке чыгабыз." Экөө таңды күтүп калышты. Эртеси бардыгы эшектин айткандай болду. Кожоюн менен туз алып келгени шаарга жөнөштү. Ашууга чыга бергенде төө менен эшек жерге кулап түшүп, кожоюндун жинденген түнүн көрбөө үчүн көздөрүн жумуп алышты. "Кожоюндун жинденгенин айтпа. Бул жанбактыларды көрчү ай. Азыр таяктай электе өйдө тургула", деп өкүрүп бакырды. Эшек менен төө жок дегенде куйруктарын да кыймылдатпай сулк жатышат. Бир кезде кожоюн таяк менен сабап кирди. Эшек чыдап жата берди. Төө болсо эти ооруп, бир көзүн акырын ачып, эсин карады. Анын токтоло турган түрү жок. "Эркин болгондо жасаарым эмне? Мени ким багат?" деп ойлоду төө. Ыргай таяк менен 40 сокку жеп, 41-чи таяк тиерде төө бурк этип алып, ордунан тура калды. "Жана эле ошентпейсиңби?" деп кожоюн кайрадан эшекти сабай баштады. Эшек болсо өлгөн немедей кыймылдабай жатат. Сабап отуруп, эси акырында жадагандай болду. "Эшек өлүп калса керек", деп ойлоду. Эшектин үстүндөгү жүктү алып, төөнүн жонуна артты да жолун улады. Төө кетип баратып, эшекке жини келип: "Жөн жүрбөй каяктан кара басып, бул акмактын тилине кирдим эле. Жок жерден таяк жеп, денем ооруп, эми эшектин да жүгүн көтөрүп баратам", деди ичинен. Эшек болсо тигилер ашуудан эңкейгенде ордунан ыкчам турду да бет алдына жүгүрүп жөнөдү. Бир күн тыным албай жүгүрүп, 3 тоону ашып, 3 өрөөндү басып өттү. 4-чү күн дегенде чөбү көйкөлгөн, тунук кашка суусу шалдырап аккан бейиш жайга туш келди. Эшек ушул жерди жактырып, мекендеп калмай болду. Ээн жерде сайран куруп жүргөнүнө кубанганы менен досунан ажырап калганын эстеген сайын ичи күйөт. Экөө жанаша жүрсө көңүлдүү болмок. Ошентип бакытка толгон 3 тынч күн өттү. 4-чү күнү тоодон түшүп, өзүн көздөй түз келаткан жолборсу көрөт. Корккондон эшектин сопол куйругу чаңгарак болуп түйүлүп, 2 кулагы 2 жакты карап, башын көтөрүп, оозун аңырайта ачып, жер сууну бузуп айкырык салды. Жолборс болсо деги эле эшек аттууну көрө элек экен. Айкырык эле бул болсо 2 чайнап бир жутуп сала электе аман соомдо жөнөйүн деп качып берди. Качып бараса алдынан карышкыр чыгат. Алактаган жолборстун кебетесин көргөн карышкыр: "О, жырткычтардын падышасы, эмне болуп кетти? Тынчылыкпы?" деп сурады. Жолборс өзөндүн боюнан азыр эле көргөн коркунучтуу жырткычты айтты эле, карышкыр да жашынып барып, аны көрүүгө ашыкты. Жолборс болсо коркконунан асканын башына чыгып кетти. Карышкыр демин ичине тартып, бадалдарды аралап, алиги жырткычты көрмөккө жөрмөлөп жөнөдү. Барса эшек оттоп жүрүптүр. Жолборстун эшектен коркконуна карышкыр каарсылдап күлдү. Жырткычтардын падышасы деп жүргөн жолборска
Баракелде. Карышкы түз басып, эшектин жанына келди да: Эшек, шолпаң, сенин ажалың жетти. Мага жем боласың азыр. Анча-мынчаң жолборско да артат, деди. Эшек жүрөгүн токтотуп карышкырга: Бүткүл карышкылардын ханы, мен сенин чоң атаңды, өз атаңды да билчү элем. Алар эч качан эшектин этин жешкен эмес. Эгерде сен ачка болсоң, анда мени жей бер, каршылыгым жок. Акыркы өтүнүчүмдү аткарсаң болду. Өзүң билесиң, менин дайыма үстүмө бирөөлөрдү мингизип жүрөм. Мага ошол жагат. Чыргап калам. Мен жонума минчи, сени ары бери жүгүрүп сейилдетейин, деди. Мунуң акыл экен, Шалпаңбай. Мен дайым эле өзүм басып жүрөм. Мен сен минейин. Кайда качмак элең? Анан деле жейм, деп карышкы эшектин айтканына макул көрдү. Карышкыр секирип келип мингенде, эшек адегенде кыдыңдап жургулап, анан күүлөнүп барып, буту үзүлгүчө жүгүрдү. Эшек алыстан келаткан атчандарды көрүп карышкырга: Бөрүлөрдүн ханы, эми мен мындан ары катуулап чуркайм. Көзүңдү жумгун, болбосо башың айланып кулап кетесиң, деди. Карышкыр болсо көзүн чылык жумуп алды. Эшек түп-түз адамдарды көздөй салды. Караса жигиттер көк бөрү тартып жүрүшүптүр. Эшек үстүндөгү карышкыр менен кошо көк бөрүчүлөрдүн тобун жарып кирип барды. Жигиттер тартып атышкан улагын таштап, карышкырды качырып келишти. Заматта анын колу кол, буту бут болуп жулунуп, териси эле калды. Эшек болсо даң салган бойдон кайра кетип калды. Жолборс болсо мунун баарын асканын башынан карап туруп көрдү. Анан коркконунан аскадан секирип түшүп, ийинин көздөй жанталашып жүгүрдү. Ийинине жетип, эси ооп жыгылып калды. Ушул кезде сагызган сороктоп учуп баратып, жолборстун жүрөгү түшүп жатып калганын көрдү. Сагызган жолборстон сурап, эмне болгонун билди да: мен ошол өзөнүн боюндагы булунга барып көрөйүнчү. Ал эмне жырткыч болуп кетти, деди. Жолборс да сагызганын артынан жыла басып, алиги балекет жүргөн жака жөнөдү. Эшек болсо сагызга менен жолборстун келатканын капкайдан көрдү. Көрүп, жерге чалкасынан түшүп, 4 бутун көктү каратып жатып калды. Бул балекеттин чын эле өлгөнүн билейин деп сагызган: дегенде көзүн чукуп жейин, деди да кирпиктери ирмелер бекен деп тиктеп калды. Эшек болсо былк этпей жата берди. Сагызган эшектин көзүн чала була бир чокуганда, эшек 4 аягы менен аны кысып туруп, койрогун сороктотуп сабап кирди. Анан арткы бутуна салып, келиштире тептеле, сагызган көкөлөп барып, талп этип жерге түштү. Сагызган эптеп эсин жыйып, салпактап учуп, жолборско жетти. Жетип эле: бул балекет мени ал жерден өлтүрүп кое жаздады. Кокуй, мындан качып кутулбасаң, сени өлтүрүп тынат, деп жердин баарына жар салды. Жолборстун жаны чыгып качып жөнөдү. Артынан эр жүрөк эшек кууп алды. Кошуна айылдардагы кишилер муну көрүп, таң калгандан ооздору ачылып калыптыр. Оңбогон жолборс бул айылдарга көп түшүк алып келген. Жолборсту эшек кууп жүргөнүн мурда ким көрүптүр? Ушул эшек көк бөрү тартып жүргөн жигиттерге карышкырды жонуна мингизип алып келгенин эстешти. Ал карышкырда далай кара малын жара тартып, койлорун бөктөрүп алып кетчү. Эмнеси болсо да тегин эшек эмес экен деп ойлошту. Балким бул сыйкырланган ханзадабы, же элди азуулуу жырткычтардан куткарууга Атайын Алла Тааладан жиберилген периштеби дешти. Ошондон бери эр жүрөк эшек ошол айылды жерлеп калыптыр. Айылдыктардын улуу кичиси дебей, ал эшектин жоруктарын аңыз кылып айтышып, жем чөптөн өксүтпөй багып келишет экен. Анын жонуна эч ким жүк артпай калыптыр. Айылдагы балдарга кошулуп, эшек оюн салып ойногондо аябай жакшы көрөт экен. Урматтуу кичинекей достор, ушуну менен кезектеги жомогубуз аягына келип жетти. Саламатта калгыла.